Yok, kameramı sağ karayım. Kamerаны alap alır. Yok, men kamera. Учаскелер чакырсам, муну алып кетелин. Ош базарынын айланасындагы Павлов, Кулиев көчөлөрүндө Ленин райондук администрациясынын өкүлдөрү жана милиция кызматкерлери менен мейманканалар текшерилди. Бирок күн сайын сойкулардан арылбаган аталган көчөлөрдө саат 22:00 чамасында бир дагы сойку жок болуп чыкты. Ал жердеги адамдар сойкулар рейд тууралуу алдын ала билип качып кетишкенин ырасташты. Бирок кечки саат 12-лерде сойкулар кайрадан эле көчө бойлоп басып жүргөнүнө күбө болдук. Saat 1200'ten gazinosu mengen уши. Гостиницасы nereden болду? En 98 bu 95 bu 96. Bu 95. Ибраимов Гоголь көчөлөрүнүн кесилишинде сойкуларга каршы рейд таасирин деле тийгизбейби же аларга эч кимдин алы жетпейби? Айтор кадимки базар сыяктуу эле кыздар кардарлары менен соодалашып жатышыптыр. Канчадан? Кайсок ярым. Завтра өзүстөн чаа. Гостиница атырсары? Жакта бизден гостиница бар. Канчадан? Ибраимов Жумабек көчөлөрүнүн кесилишиндеги түнкү көпөлөктөр эч кимден коркпостугун ачыкташты. Аларды Свердлов райондук милиция кызматкерлери колдоп, аларга да акча чыгарып берип турарын түнкү көпөлөктөрдүн бирөөсү билдирди. Жок, азыр рейд болуп чыкпайт. Рейд болгон. Силерге рейд чыкпа. Мен Рафтын балдарына отметка берем да. Короче, бизден отметка алган. Интернетте көрөсүңөр силер. Свердловский. Бишкек мэриясы сойкулуктан арылабыз деп күпүлдөгөнү менен азырынча арылчудай түрү жок. Ал эми милиция түнкү көпөлөктөрдүн акчасына зар болуп, аларга колдоо көрсөтүп жүрсө, Бишкекте сойкуканалар азайбайт окшойт шекилдүү. Кандай болду жерден? Орусу бар, кыргызы бар, ары бар, сөмүз бар. Экесинен чертип алып кетти.